көз алдабайт деген кишинемин мен. Туура. Көзүн карасаң, жалтаңдайт да кадимкидей. Менин турмушум ошол күндөрдүн көпчүлүгү ушу менин ырларымда. Күндөрдүн бир күндөрүндө белгилүү акын Бактыгүл Чотурова генерал Калмурат Садиевке турмушка чыкты деген кабар жилдей тарап чоң бир жаңылык болгон да. Андан бери 5-6 жыл өттү. 6. Бүгүн жашооңуз кандай? Чыгармачыл интеллигенцияны дагы азыр калтура басып кетти керек болсо. Ошол жанагы чыгармачыл чөйрө коомдон четке чыгып калган үчүн балким биздин мектеп, балачак, биздин балачакта өсүп өнгөн үй ошо суунун алдында калды. Тагдырдын ошол сыноосунан кантип өттүңүз? 5 кызды кантип бутуна тургуздуңуз? Жана сынган жоксузбу деп сурап атканымда ошолду. Мен көп эле сындым, бирок Кудайга шүгүр. Мени сындырган адамдар деле жакшы болуп жок. Саламатсызбы тугарман, көрөрман. Бүгүнкү биздин коногубуз кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова. Кыргыз поэзиясына 80-жылдары келген акын бүгүн ондогон поэтикалык китептердин автору. Шекспирдин Макбетин, Шиллердин Мария Стюарт баштаган драмаларын которгондугу, бир катар драмалык чыгармаларды жараткандыгы менен да белгилүү. Бактыгүл Чотурова менен биз бүгүн аял акындын чыгармачылык ааламы, тиричилиги, тагдыры, дегеле жашоого, турмушка көз карашы тууралуу сырдашалы деп турабыз. Маекти мен Бурулкан Саргулова алып бармакчымын. Бактыгүл айым, кош келиңиз биздин студиябызга. Дегенде эле ушул мен сизден сурагым келип атат. Өткөндө айттыңыз эле, бир ушул өмүрдүн бир белесине келген кезде бир китеп жазып атам, кандайдыр бир өткөн өмүргө серип салып атам дегенде бир кыйттыңыз эле да. Ошону азыр эфирден пайдаланып сизден тактап сурагым келип атат. Ал эмне китеп, маңызы эмнеде? Колго тиерине деле аз калды, айта берсе болсо керек. Эми ушу жашка келгенге чейин поэзия менен алек болуп келдим, китептерди чыгарып, Кудай буйрса деп. Анан эми бир окурмандарга деле, үй бүлөгө деле мындай отчет катары ушул артымды кылчайып карап, анан бир мемуардык эмгек чыгарып койсом деп ойлогом да, өзүм көптөн бери ойлонуп жүргөм. Анткени мен илгертен эле ошо колума калем кармагандан бери күндөлүк жазчумун да эмнегедир. Анан ошо күндөлүктөрдү мындай ачып карап отурсам, кээ бир сонун күндөр өтүптүр, өзүм эсимен чыгып кетиптир. Бирок окуганда кадимки эле баягы илгери ручка менен эле жазчу эмес белек. Азыр компьютерге көчүп кеттик. Анан ошолор кол жазмалардын баарын карап отуруп эске түштү да. Анан ошонун арасынан тандап бир кээ бирлери мына айрыкча Кыргыз тусунда иштеп жүргөн күндөрдүн мезгилинде 19 жыл иштедим даякта. Тарыхый учурлар көп экен да. Ошолорду көзүмөндөн өткөрүп, жолдун башаты балалыктан келет экен. Ошо балалыктагы бир аруу сезимдер, ата энеге болгон, бир тууганга болгон, ушунун баардыгы башталып келип, анан биздин кетмен төбө өрөөнү тууралуу да мен бир 10-15 жылдар мурун бир публистикалык эмгек жазгам, китеп. Бүгүнкүсү, мурункусу проблемалуу көп эл да, биздин эл суунун алдында калды. Мына Токтогул кеси биздин Кыргызстанды багып атканы менен биздин жергиликтүү ошол жердеги кетмен төбөнүн элине кичине көбүрөөк проблема да жаратып койгон, чындык. Суу алдында калган шаар деген публистикаңыз жөнүндө айтып атасыздар. Ошондон дагы кошуп, эми баягы мемуар болгондон кийин ар бир жашап өткөн дооруңа көз салып, ошого баа берип, кичине бир пикириңди айтып кошушуң керек экен да өзү. Мен мемуар альбом деп атадым. Себеби дегенде ичинде ошол күндөрдүн сүрөттөрүн коштодум. Ошон үчүн мемуар альбом деп чыкканы калды. Турар басмасында
Кудай буйруса жакынкы күндөрдө колубузга тиеп турбайбы? Абдан сонун куттуктайм. Жакшы экен. Демек, мемуар деп айтканыңызга караганда көлөмдүү окшойт. Көлөмдүү чыгат окшойт. Анан түшүнгөнүмө караганда 400 беттей бар, сүрөттөрдү кошкондо 400 беттей болуп калды. Анан эми иман деңгээлин окурмандар айтар албетте. Эми алып окуйбузго берсе, бирок бул өмүрдөн бир мындай дасыккан, тажрыйбалуу белесине келген кезде ой толгоолордун бир жыйындысы экен. Буюрса окуганда көрөбүз. Анан баягы эми туулган жер Мисир деп коебуз да. Сиздики ошол жана суунун астында Токтогул. Албетте. Кетмен төбели деп атасыз, Токтогул суу алдында калган деп. Сиз Кызыл Жазы айылы, Кызыл Жазы айылынасыз да сиз. Айылда ошол суунун алдында калган айыл ошол. Биздин мектеп, бала чак, биздин бала чакта өсүп өнгөн үй ошо суунун алдында калды. Азыркы айыл Каражыгач. Мен өзү илгери Каражыгачтын өзүндө туулуп турмун. Анткени илгери ошол атамдар ошол жакта эгин өстүрүп, мен атам дыйкан. Ошол жактан анан Кызыл Жазыга көчүп келишкен экен да. Колхоздоштуруп, антип-минтип, анан кыйла жылдар өткөндөн кийин анан ошол жака көчүп келип, анан туруп калганбыз. Анткени ал жакта мектеп жок, бер жакта мектеп ачылган жаңы. Анан балдарга карап, ишке деле карап ошентип элди көчө түшүрүп, колхоз уюштурушуп, бир топ мындай клуб салып, мектеп салып дегендей. Анан ошон үчүн биз ошол жакта окуп калганбыз, Кызыл Жазда. Бирок ал суу Токтогул суу сактагычы ал жерге пландаштырылгандан кийин бизди кайра Каражыгачка көчүргөн. Азыркы айыл Каражыгач. Каражыгач мындай кызыл кумдуу айыл, сууга чукак эл эптеп кудук чыгарып, суу чыгарып алышкан. Кийин баягы таза суу саясаты жүргөндө акыркы жылдары таза суу менен кичине камсыз болушту. Бирок суу дагы эле болсо кыйын абалда. Мен ушу кичинекей айылдын элине өтө сыймыктанам. Ошол тоодон түшкөн Ойтал, нар жакта Шиленкана деген жактардан кичинекей суу агып түшөт. Ошону болсо дагы кудуктан чыгарып алган суусу болсо дагы аябай аракеттенишип, айылды көгөртүп алышты. Азыр жакшынакай бактарагы бар. Сиз бир ошол чыгармаңызда, бир интервьюңузда эстей албай атам, азыр бир ошол бул ошол суу алдында калган негизи Кызыл Жазы айылы, айылдын элинин ички трагедиясы деп айткан жериңиз бар экен. Анан ички трагедиясы өтө чоң. Ал жерде ата бабалардын канча мезгилден берки көрүстөндөрүндө өтө чоң тарых экен да. Ал дагы ошол көрүстөндөрдү бул жактан борбордон атайын комиссиянын чечими менен көрүстөндөрдү казып, таанып алган тууган уруктары кайрадан башка жерге коюп, таанылбаган эски сөөктөр ошо боюнча эле да аны чогултуп туруп эле анан кийин бир жерге коюп салышты да. Бул деген кыргыздын салтында өтө чоң трагедия экен да, көрсө эски мүрзөнү жаңыртпайт деген немелери бар, салттары бар. Анын үстүнө ошо бала чакасы келип, ошо ата энесинин же жакынынын сөөгүн казып эскере алып аткан кандай оор, жүрөктү ооруткан оор нерсе. Ал өзүнчө бир нерсе. Ал адамдардын эле эмес, жаныбарларга дагы трагедия болгон ошол учурда. Биз ал убакта бир мектепте окуган бир кичинекей убагыбыз болчу. Анан суу басып келатканда ошол жанагы курт кумурскалар, жыландар кургакты көздөй качып, анан кийин ошол учурда бизде Дункан Атагараев деген колхоздун башкармасы абдан акылдуу киши экен. Каражыгачта тоок фермасын ачып, көбөйтүп тоокторду. Тооктор көрсө немелерди жеп коет экен да, курт кумурскалар. Антпесе эл дагы элге да коркунуч. Майда жаныбар. Ошону менен анан күрөшүү күндөрү болгондо мен кичинекейимде элестетем. Анан биздин эски мектепте бир археологдор келишип, ошол мүрзөлөрдөн чыккан кээ бир биз анда бала экенбизби, кулагыбызда эле калды. Ошол
мындай баш сөөгү кадалган, алтын менен кадалган неме чыгыптыр, бешиги менен аял чыгыптыр. Анан алтын буюмдар, билерик, алтын тиги сыныктар, жанагындай бир археологиялык бир тарыхый эстеликтер. Элдер кеп кылышчы, бирок бизге көрсөтүшчү эмес. Ошол биздин мектептин бир корпусун беришкен, терезелерин мындай чаптап коюшкан, көрсөтпөй турган кылып. Анан элдин айтуусунда ошонун баары Москвага жиберилип турган. Ал убакта Москвадан болчу да буйруктун бардыгы. Анан ошонун баарын көрүп калдык. Эми ал мен жазган китебимде бүт история бар, бардыгы бар. Ушсан окуйт экенбиз. Анан эми ошол кезде азыр эми Токтогул суу сактагычы Кыргызстанды багып атат чынында. Албетте, албетте. Чоң миссия болду, чоң иш болду. Бүткүл дүйнөгө даңкы чыгып аткан. Анан бул жагынан эми прогресске барбашка. Кез да чындыгында. Прогресске барбаска айла жок эле. Бирок ошол учурда эл мындай унчукпай түшүнүп берген да көчүп, Мындай эми мында көп маселе бар да. Бир күн кечке айтыш керек болсо. Анан мында токотер жерин айтканда, жогору жактан Москвадан буйрук келген, жергиликтүү элге чоң убадалар келген. Ошол үйдөн көчүрүлгөн адамдарга үй салып берүү, таштак жерге чыгышты да, эми суусу жок. Ошол жерге суу чыгаруу, жерди өздөштүрүп берүү, турак жайларды куруп берүү, кредиттерди берүү, мектеп куруп берүү, бала бакча куруп берүү, медпункттарды салып берүү. Ушунун баардыгы аткарылган жок да. Бир 10-15% аткарылыптыр, мындай орой салыштырганда. А так көпчүлүгү аткарылбай калган. Эл өзү эле өзүнүн тиргилиги менен өзү алышып калды да. Ошол Токтогул суу сактагычынын алдында калган айылдарды бир кийин баягы сабак катарыбы, билбейм, тарых катары окуп үйрөтүү боюнча бир азыр бир нерселер барбы, иштер жүрө, музейлер барбы, мисалы үчүн ошол жерде? Эми ал райондун тарыхы тууралуу музей жок пока. Бизде аялдарга чыккаңыз чиден тышкары, кичинекейибизден баштап эле чыккаңыз чиден тышкары, кыз деген бөлөгүдүн бөлөсү, кыз конок деген бир түшүнүктөр менен жашадык да. Ооба. Кийин болсо башка үйгө келин болуп түшкөндө бул келин, бул баланчанын аялы, ошондой бир мамиле болду биз тарапка, аялдар тарапка да. Анан ушундан улам ойлойм да, ушу туулган жердин, ата журттун маңызы аял зат үчүн эмне? Мисалы, сиз үчүн сиз мындай ата конушту сагынасызбы? Ата конуш сиз үчүн эмне? Кантип сагынбайсың? Ошол жерде туулсаң, ошол жерде эркелеп өссөң, ата эненин мээримин көрсөң, анан ошол өскөн үйүңдү да сагынасың, керек болсо малынан өйдө сагынасың, минип жүргөн аттан өйдө сагынасың. Башка маселе бул кыздын тагдыры ошол өскөн үйүнө акыр коноктой болуп калат экен да. Эркек бала менен салыштырууга такыр мүмкүнчүлүк болбойт экен. Жалпы кыргыз элинин каада салтын алсак, кыздын 40 чачуулуу деп 60-70ке чыгып калган кемпир төркүнүнө келсе, төргө өткөрүшкөн. Себеби кыз ал. Анан эки кемпир жолукса, бирин-бири кыз деп тергейт. Мына бул да сый экен өзүнчө. Кыргыздагы кызды абдан сыйлаган. Бирок жанагыдай башка бирөөнүн бүлөсү болуп калган үчүн ал эркек балага караганда анын энчиси тиги барган жеринде, анын ырыскысы барган жеринде деп ошондой түшүнүктүү болуп калыптыр да. Ал деле чындык экен да. Эми эркек балдарга чындыгында көбүрөөк мындай аброй бар да, ал жагына келгенде ата эне үчүн. Көбүрөөк кыз бала кетип калат экен, эркек бала бул ата конуш тейлеп калат. Үйдүн түркүгү экен деп. Кептин бардыгы ошо кызбы, балабы өзүнүн тагдырын жөндөп, ошол ата эне айткандай жакшы үмүттү актап, өз жолун өзү таап кеткен, бул өтө чоң бакыт экен. Анан эркек бала деле ошол ата конушту ата эне каалагандай, бүр тууган каалагандай алып бара албай калган тагдырлар болот экен да. Мен жашырбай эле айтканда өзүмдө деле бар ошондой. Анын эмнесин неметем, кээде кейисиң, бирок каяка барасың, эркек эмессиң.
барып кирип алайын десең эркек эмесиң, атаң үйүнө кирип отуруп алайын десең, биякта өзүң үй бүлөң калат. Кантип ошентесиң? Кыздын эң жанагы трагедиясы ушул экен. Армандуу. Ушул экен. А мисалы эркек бала болсоң, ай атаңдын оозун урайын, сен неме актай албасаң, мына мен өзүм билем биякты деп барып отуруп алса жарашат. Ушундай айырмачылыктар бар экен да. Негизи сиз өзүңүз мындай мугалим болчусуз да кесибиңиз боюнча. Анан ушул мугалимдик кесипти чыгармачылык өзү ала качып кетип калдыбы, же болбосо баягы өткөн мезгилдеги бир кыйчалыш учур аргасыз кылдыбы? Жок, ушу чыгармачылык ала качып кетти мени. Себеби мен мектепте мугалим болуп жүрдүм, анан кийин эң көп бир 9-10 жыл Токтогул районунда кесипчилик техникалык окуу жай бар, 39-деген. Ошондо көбүрөөк иштедим. Эмнегедир ушу профтех училищага жанагы мындай бейбаш, окуудан начар балдар деле айдай беришчи да, жашырбай айтканда. Анан алар келчи, сабак окушпайт. Класстын ичи тим эле чаң тополоң окубай, нары отурбай, бери отурбай эметкенде мен урушчу деле эмесмин. Мен айтчымын, мына 10 жылдайын, 15 жылдайын бир жерде башкарма болуп калсаңар, бир жерде бир начальник болуп калсаңар, бул кебетеңер менен мени машинаңар менен түртүп өтөсүңөр го, суу чачыратып деп койчумун да. Ошондо баягы чурулдаткандар унчукпай отуруп калышчу. Кийин салдыбы машинеге сизди? Анан кийин салды. Бир жолу мен бирөө артыман келип сумкамды колуман жулуп алды да. Бир кайсы эмеде ушу 7-8 жыл болуп калды. Анан мен уурулар экен деп ойлодум да. Анан артымды карасам эле бир Кайрат деген балам бар эле. Ошол экен. Анан күлүп турат. Азыр сизди каяка десеңиз да алып барам. Машина менен жүрөм, эже, Россиядан келдим дейт. Баа билесизби айтканыңызды? Азыр мен сизди жеткирем, каяка болсун дейт. Мындай мисалдар көп. Кандай жагымдуу, Анан кийин ушундай күндөр өткөн. Буйрук экен ушу. Чыгармачылыкка кетип калдым. Ошол 80-90 жылдарда сиз сиз бияка келген учурларда кийин Арашан эми баягы орустардын переделкасы сыяктуу бир уюткулуу чыгармачылык уюткунун куттуу жер эмес беле. Ошол жерде сиз ошол учурдагы 80-жылдардан берки бир дөшө таланттар менен аралашуучулардын көзүн көрүп, сөзүн угуп калдыңыз дегенде. Албетте. Анан Арашан жөнүндө абдан көп легендалар айтылат эмеспи? Көп жакшы сөздөр, жылуу пикирлер айтылат. Сиз жолуккан ошол учурда Арашан сизди эмнеси менен кадырлуу? Эми ал жерде баягы тамашалар көп болот. Анан бирок соронбай катуу кармачы да. Саат 5ке чейин иштегиле. Саат 5тен кийин анан кийин эс алгыла деп эртең менен баштап ошентчүбүз. Анан чын эле иштечүбүз. Ушул залкарлар Токонбаев, Чыңгыз Айтматовдон баштап тиги андан мурунку тиги Мукай Элебаевдер, Жомарт агайлардын жоруктарынан баштап кантип иштеген, кантип эс алган, саясатта кандай болгон, турмушта кандай болгон, чыгармачылыкта кандай болгон, ошонун баарын айтышчы да, билгендерин. Анан кулагыңды төшөп отурасың. Биз да ушунтайлар бекенбиз деп. Ошол жагы дагы азыр кандай эми ошол Арашанда болобу, башка жерде болобу, бир ошондой атмосфера барбы, зарылбы, же бул учур башкабы? Эми мындай биз каалайбызбы, каалабайбызбы, демократия деген менен чын эле мындай капиталисттик эле немеде жашап атабыз, системадачы. Мурун болсо чыгармачыл адамдарды мамлекет кызыгып дотацияга алчы да. Азыр ар ким өзүнүн өрмөгүн өзү согуп калбадыбы. Ошонун эсебинен азыр деген халтуранын гүлдөгөн учуру, өзүң билесиң. Кандай болгон күндө дагы бул чыгармачыл адам өзүнө ушу Кудай берген мондай өнөрдүн касиети ичинде кайнап турса, ал иштей берет экен көрсө. Ал кандай доордо, кандай немеде болсо деле. Азыр эми бир мезгилде баягы биздин эгемендүүлүктүн башталышында бир пикир болгон, эмелер эми чыгармачыл эмелер жок болду, эми жазыштын деле кереги жок, тигиндей мындай. Бирок жанагыдай мен жогоруда айткандай, азыр ошондой бир ордолуу чыгармачылыкты бир мындай кармай турган,
бизден кийинки жаштардан пайда болду. Мисалы Нур Борбор деген эң алгач бир уюм чыккан. Жана Абдысариев баштап. Анан кийин тиги Нурлан Калыбековдор келишти. Ошолор кийин аны академияга айлантышты. Ошонун ичинен эле калемгерлер дагы эмне деген мындай топ, чыгармачылык топ чыкты. Мына азыркы учурда ошол Нур Борбордон чыккан тайгүлүктөр азыр абдан мыкты чыгармалар жаратып атышат. Өздөрү чыгарып атышат. Анан мына Жаштар союзундагы бир мезгилде абдан кыйналган учурлар болгон. Азыр акыркы жылдары менимче көп жакшы нерселерди мындай аракет кылып атышат да. Азыр эми мына Каныбек ошол Жаштар союзунан Жаштар союзунун коросунан чыккан таланттуу бала эле Каныбек Иманалиев. Азыр ал дагы чапкылап аракеттери бир топ дурус. Буга чейин Нурлан дагы аябай көп нерсени аракет кылып кетти. Мына жакында эле Казакстандын эмне деген журналы, ошондон бир Килкенов деген жигит келди. Ошол келип 10 прозаик, 10 поэзиядан акындардын китебин казак тилине которуп чыгарганга Казакстан менен Кыргызстан Жазуучулар союзунун ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, муну Казакстандын мамлекети каржылайт экен. Кандай сон? Жаңылдым деп кыйналганда убай жеп, жашым кулап, жагымды сылай көп. Жашап келем бир сөзгө өнүм жубатып, жаңылбаган жалгыз гана Кудай деп бул жаңылганда деген ырыңыз экен. Негизи жаңылыштыкты сезгенде ушу ыр жазып коюп жеңилдей түшөсүзбү же өзүңүздү соттоп жүрө бересизби? Негизи жашооңузда мындай өзүңүзгө соккурган чоң жаңылыштык кетирген жоксузбу? Көп эле кетти. Себеби адам бир нерсени жаңылганда эми болду, эми ушундан кийин мен мындай кылбайм, мен билип калдым дейсиң да. Бирок өмүр бою адам билбеген нерсе көп экен да. Өмүр бою үйрөнүп жүрүп отурат экенсиң. Ошентип атып акылман болуп калат экен да. Улам жаңылып, кайрат бутуган туруп, мүдүрүлүп жыгылып кайрат. Анан менин Атыр деген досум бар, мугалим. Ал мени дайым эле айтып берет: "Сен киши тааныбайсың" деп. Эң эме философия экен ошо. Кээде мен көп ушундай учурум болду. Көрсөм мен киши тааныбай турбаймбы деп. Көп мындай бир адамдар билгизбейин дейт. Мындай өзүнүн жаман оюн. Кызык. Бирок адам өзүн жашырып турса дагы көзү алдабайт деген кишинем мен. Туура. Көзүн карасаң жалтаңдайт да кадимкидей. Мен көп эле сындым, бирок Кудайга шүгүр. Мени сындырган адамдар деле жакшы болуп жок. Санааларга сабылдырып жан дүйнөм, сарыктырып сагынычты сан күндөн, жазмыш берген шыбагамды көтөрүп, жалгыздыктын аралында калдым мен. Жалгыздыктын аралында деген Наймандан окудум окшойт, бул Найман деген китебиңизден. Чын эле ар бир адамда тагдыр бар да. Сиздин ушул акындык тагдырыңыз деле жеңил болгон жок. Мен билгенге караганда, анан сиздин тагдыр ошол учурунда таанылып калган Тургунбек Акучуков деген акындан айрылып, сиздин жубайыңыз 5 кызды милдетин жалгыз мойнуңузга артып калганыңыз. Ушул бир сиздин чоң тагдырыңыз болду окшойт деп. Албетте. Тагдырдын ошол сыноосунан кантип өттүңүз? 5 кызды кантип бутуна тургуздуңуз? Жана сынган жоксузбу деп сурап атканымда ошолдор сындырган жокпу ушул тагдыр сизди? Бир топ кыйын учурлар болду. Кыйын учурлар эмне? Ошо кыздарым курсагы ачпаса экен, кийими жыртык болбосо экен деген күндөргө чейин барган учурлар болду. Андан дагы курсактан да бийигирээк окуса экен, жолун тапса экен деген максаттар дагы кыздар чоңойгон сайын ошондой ойлоно баштайт экенсиң да. Анан кийин мен азыр ойлосом, ушундай кыйынчылыктардын бардыгынан мени поэзия сактап калды деп ойлойм. Себеби капа болосуң, жумушка бир чуркайсың,
үйгө бир чуркайсың, эркектин ишин да кылышка туура келет, аялдын ишин да кылышка туура келет. Кыздарды чоңойтуш керек, жамандык жакшылыкка барыш керек. Чарчап, капа болуп, эми эртең эмне кылам деген күндөр болот. Кантип табыш керек деген күндөр болот. Ошонун баардыгы поэзиядан чыгып кетет. И абдан эс аласың, унутасың. Мен азыр ойлосом, менин турмушум, ошол күндөрдүн көпчүлүгү ушу менин ырларымда. Анан бир жазганда бүткүл аалам мени сүйүп тургансып, бүткүл аалам мени жакшы көрүп аткансып, ошондо эс алчумун кадимкидей. Эми азыр андай эле болбой калды, чынында. Поэзия сизге чыныгы жолдош болгон экен да. Моралдык жактан да сактап калды, материалдык жактан да сактап калды. Себеби дегенде кыргыздын мыкты деген адамдары, инилерим, сиңдилерим, бир туугандарым ошол сүрөп, жардам берип, бул деген материалдык неме. Анан китептеримди сатып алгандар болду, өздөрү келип. Сатып берейин же мына 100 китеп бер деген инилерим болду. Мен биринин атын айтсам, бири таарынып калыш үчүн зарыл эмес. Ошолордун баарынын өмүрүн узун болсун деп дайыма тилек кылам. Кыздар ушул сиз ойлогондой болуп көңүлүңүздөгүдөй өсүп бердиби? Кыздарды жайгаштырдыңыз жайына? Кыздарымна 5 кызым, Кудайга шүгүр, мен кыздарыма да ыраазымын. Себеби мени алар кыйнаган жок. Анан мен өзү башынан жасалма сөздү жаман көрөм. Мен чындыгын айтканда эле кыздарым биринин кийимин бири кийип, мени менен кеңешип, жок нерсени кыйнабай кийин алып берем десем макул деп, кийинчерээк болот, азыр жок десем макул деп, ушинтип эле өсүштү. Анан мен эң ыраазы болгонум жакшы окушту. Бардыгы мен аларды окууга өткөрөм деп чуркаган да жокмун. Өздөрү чуркап, керек болсо мен жана экинчи кызымды физкультурный институтка окуга деп каршы болгом. Кыздарга эми кичине ылайыксыз дедим да. Болбой өзү өттү мына. Өзү өтүп алды эле, азыр эми чек ара кызматында подполковник. Чоң кызым болсо экономический университет өткөн. Берки 3-чү кызым болсо сүрөтчү. Кыял. Бүт китептеримди могуларды ошо кыялдын эмгеги оформить этет. Азыр сүрөтчүлөр союзуна мүчө болду, күйөө балам Шаады Өкөтең. Чыгармачылык менен иштешет. Андан кийинки кызым Эркингүл да экономика факультетин өтүп алды. Бардыгы бюджет менен окушту. Мени кыйнашкан жок, өздөрү өтүп. Эң кичүү кызым болсо Германияда жүрөт. Ада Германияга кетпедим. Баягы кыргызча да. Силердин аркыраган агаңар болбосо, күркүрөгөн иниңер болбосо, баарыңар кыздарсыңар. Силерди ким көтөрөт? Мына экте бол менин жанымда. Азыр кыздар жигиттерди көтөрүп атпай Бактыгүл айым, сиз оюңуз туура эмес экен. Апамын айткандары кулагымда калганда. Алар ошентип айтышчу да. Күндөрдүн бир күндөрүндө белгилүү акын Бактыгүл Чотурова генерал Калмурат Садиевке турмушка чыкты деген кабар жылдей тарап. Чоң бир жаңылык болгон да, бул сиздердин экөөңүздөрдүн тең белгилүү адам болгонуңуздар үчүн болсо керек деп ойлойм. Мандан кубангандар да болду, таң калгандар да болду чынында. Мандан бери 5-6 жыл өттү. 6. Бүгүн жашооңуз кандай? Эми жашоо жакшы эле. Мен ошентип таң калгандар азыркыга чейин 6 жыл болду, 6 жылга чейин кээ бир тааныш, мындай билип экөөбүз тең билгендер айткан. Антип жашап жүрөсүң дегендер болуп калды. Ой, собственно жашап жүрөм. Антип айткан себебим Калмурат Садиевич баягы өмүр бою аскердик кызматта иштеп, анан кийин аскердикти баягы командирский үн менен кыйкырып сүйлөп, башкарып сүйлөгөнгө көнүп калганда. Анын үстүнө мурун жаш кезинде өтө катуу мүнөз, өз билгенин кое бербеген, кайраттуу, өзүнө ишенген адам болчу. Аны эми бара-бара ал адам деле темир эмес да. Адам деле жүрөгү бар, көңүл деген бар. Азыр эми 70-тен ашып 80-ге баратат. Андай куракта балдарга бата берип, кичине жумшара баштайт экен да. Мурун көрүп жүргөндөр мурункудай көрүшөт да. Азыр эми Кудайга шүгүр, бирок баягы кыялдары калбайт да. Катуулугу бар,
тамашасы жакшы, ак көңүл, бирөөгө жамандык ойлобойт. Эң негизгиси ошондой менин кыздарымды өзүнүн кыздарындай көрүп, мамиле кылып, колдоп турат. Анан кийин чыгармачылыкка келгенде экөөбүз кичине мындай тартышып кетебиз да. Анан кийин ал аскер адамдары тиги отставка дегени бар экен да. Отставка чыккандан кийин эркин жүрүшөт экен, жашайт, эчти ишке барбайт дегендей мындай. А чыгармачылыкта отставка жок да. Анан айттым, тиги эми жазбай эле койбойсуңбу деп атпайбы бир күнү. Ай, жазмайынча жашай албайм мен. Бизде отставка жок. Ошо отставка тууралуу аябай тартышыбыз бүтпөйт да. Анан мунасага деп туруп ошо тууралуу бир китеп мындай чакан даярдагам. Ошону да чыгарсам деп ойлойм. Аябай дем берип аткан турбайбы анда сизге жүздөбүз? Каяктагы дем? Мен өзүмү далилдегим келип атат да. Мен ансыз жашай албай турганым, ырсыз жашай албай турганымы далилдегим келип атат. Ким билет, меники туурабы же анык туурабы. Эми ал деле тамашалайт, түшүнүшү болот экен да. Бул да тагдыр экен. Биз атайлаган жокпуз. Тагдыр бириктирди. Балдар, эки үйдүн балдары макулдашып бириктиришти. Анткени булардын апасы дагы, биздин кыздардын атасы дагы эрте кетип калды. Эки үй мурун эле биз катышыбыз бар, бири-бирибизди бала чакабыз жакшы билчү. Анан ошо эми тагдыр экен, чындап келсе. Балдарыбыз жакшы, биздин ошо эң чоң балабыз Марат. Ошонун демилгеси Айгүл деген келиним бар. Анан аларды мен тамашалап коем. Бул Марат менин кайнатам, Айгүл кайненем деп экөө сүйлөшүп, мени макул кылышып. Кайрадан үй бүлө куруп жашай башташ өзүңүз айткандай ал деле жеңил эмес. Жеңил эмес экен, көнүш кыйын экен. Бирок турмуш баарын көндүрөт экен. Азыр эми жасалма интеллект, жасалма акыл деген чыкпады, өзүңүз билесиз. Бул поэзиянын кичине кадырын кетирип өксүтүп койт деп чочулагандар да аз эмес да. Сиз экөөбүздүн калемдештерибиздин кээ бирөөлөр айтып атышат, ыр жазгым келбей калды. Ооба. Өткөндө эле Кожогелдиден уктум. Ыр жазгым келбей калды. Тияктан менин ырым жазып коет экен деп. Эми бирок канткени менен ал адам эмес дейм. Мындай согуп турган жүрөк эмес да. Анык эми билбейм, ушу адамзат баягы биздин Астанбек аталар айткандай акыр заманга келе атабызбы деп да кээде ойлойм да. Сөз өлсө, анда жашоонун кызыкчылыгы болбойт. Анда курсак тоюш үчүн эле жашап калат адамдар. Дагы бир суроо бергим келип атат. Мисалы үчүн чыгармачылык интеллигенция коомдук турмушка, коомдук социалдык көрүнүштөр, коомдук көрүнүштөргө мындай пассивдүү мамиледе деп сындагандар да болуп атпайбы? Негизи ушул чыгармачылык интеллигенция бүгүнкү коомдо мындай көбүрөөк коомдук пикирлерди көп айтып туруш керекпи? Ал миссиясы кандай деп ойлойсуз? Сөзсүз айтып туруш керек. Бирок ошол коомдук интеллигенцияны уккан киши барбы? Көбүнчө бизнесмендер маанилүү болуп калды азыр. Мындай байкаган кишиге да, менимче. Билбейм, мен туура эмес айтып атамбы. Жагын сүрөнчүлүк кылабы же ким билет. Ошолордун алдында чыгармачыл интеллигенция момунтип эле карап отурат. Алардын сөзү сөз, интеллигенцияны уккан эч ким жок. Ошондон менимче интеллигенция да айткысы да келбейт. Мен айтсам мени ким угат деп коет. Ушундай пикир пайда болду да акыркы жылдары. Мурун алардын сөзү менен эсептешкен мамлекеттин саясаты бар болчу. Азыркы учурда мисалы мына биз акын жазуучулар менен ким эсептешип атат? Окумуштууларды да билбейм, окумуштуулар менен деле ким эсептешип атат? Ар ким баягы өзүнүн жүрөгүндөгү баягы көрөнгөсү менен эле ошону жазып коюп эле, китеп чыгарып коеюнчу деп эле ошентип атат. Ал турмак чыгармачыл интеллигенцияны дагы азыр халтура басып кетти керек болсо. Ошол жанагы чыгармачыл чөйрө коомдон четке чыгып калган үчүн балким. Анткени халтура эмне? Акчасы болсо чыга берет азыр. Басмаканалар акчасын төлөп койсо, эмне экенине карабай саман топонун чыгара беришет. Илгери эле Карл Маркстын айтканы бар. Басмаканалар өндүрүшкө айланса, коом бузулат деген. Өндүрүшкө айланды. Өндүрүшкө эле айланып калбады.
Алар акча үчүн эле иштеп калышты. А мурунку системада мамлекеттик пландоодон өткөн гана нерселер мурунку системага кайтыш мүмкүн эмес, албетте. Бүгүнкү күндө ошо эмне кылыш керек бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө эми таарынсаң деле эч ким укпайт азыр. Таарыныштын ордуна өзүң мыкты жазышың керек. Ошондо коомчулук мыкты эмгекти баары бир колуна алат. Баары бир көңүл бурат. Жанагы Гетенин айтканы бар эмеспи? Ырды мисалы үчүн же мыкты жазыш керек, же такыр жазбаш керек деп. Ошол сыяктуу да. Анда биз Бактыгүл Чотуранын мыкты ырларынан бир-экини угалы. Сени сурооңо ылайык ырлардан окуп берейинчи. Сындыра албай жүрөт мени бир кайгым. Сага баары ыр көрүнөт турбайбы? Саптар мага саймаланган нур жайды. Дейсиң бирок, ал билбеген жүрөктө сындыра албай жүрөт мени бир кайгы. Ооба мага ыр көрүнөт баардыгы, жашоо өңү кеңдик менен тардыгы. Жада калса жабык туруп уктатпайт, жалгыз күндүн ачкычы жок сандыгы. Ооба мага ыр көрүнөт баардыгы, көмүскөдө көздөрүмдүн жамгыры. Өзөк жалгап жакын келген ырлардан, өзүн суудай өмүр агат ар жылы. Сыныгымда сыдырылып турбай муң, сындыра албай жүрөт мени бир кайгым. Ошентсе да ыр көрүнүп баардыгы, балким нурдай көзөп өтүп сынбаймын. Көздөрүмдүн көмүскөдө жамгыры. Анан эми муну лирикалык ырдан бирди окуйм. Мен өзү лирикмин деп коем, өзүмдү билбейм калпычымбы. Сен музасың дейсиң неге картайтпай? Балким мунуң жакшы көрүп жан тартмай. Эфтерпанын тамгасы боло албай, калганымда анча айтпай. Сен музасың дейсиң неге эзилип, жугарткандай жүрөгүмө сөз илип. Эратонун тамгасы боло албай, калганымда кечигип. Сен музасың дейсиң неге көрүшүп, турган сымал кеч күздөгү жер үшүп. Аполлондун тамгасы боло албай, калганымда кейитип. Ун чукпадым, сезим киштен тынгандай, сен байыркы кирекке окшоп булгандай. Кылымдардан музалардын мурунку, пириң көрүп тургандай, сен музасың дейсиң неге. Бир жүрөк аткан таңдан кирген кештер сүрдүүрөөк. Агат өмүр күндөрүмдү түрдүүлөп, кең болсо да келип кетер бул дүйнө. Кеңешчимден кейиримди ким билет? Кимдер гана катарымда бир жүрөт, кичирбеске кабагымдан күн күлөт. Жашоо татаал, сыйнанда сыны көп, жалгыздыктан жабыркарым ким билет? Тагдыр деген калчаса да кимди көп, табар бакыт сезгенсимин чынбы деп. Жазды ээрчитип келаткансып мен жака, жашагымды келтиргенсип бир жүрөк. Абдан сонун. Жакшы. Эми чыгармачылык ийгилик сизге. Өзүңүзгө да рахмат. Чыгармачылык чоң ийгиликтерди жарата бергиле. Урматтуу угарман, көрөрман, бүгүн биз көптөгөн поэтикалык, драмалык, публицистикалык чыгармалардын, ондогон китептердин автору, кыргыз эл акыны Бактыгүл Чотурова менен аял акындын чыгармачылык ааламы, тагдыры, деги эле жашоого, турмушка көз карашы тууралуу баарлаштык. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыкулова алып бардым. Аман болуңуздар.